Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мына экономика, айыл чарба, маалыматтык технологиялар. Бүт өкмөт үчүн, элибиз үчүн маанилүү, мындай өкмөттүн бюджеттин дагы өзөгүн түзө турган министрликтер да. Ошон үчүн сиздер ыкчам эл өзү жон териси менен сезе турган бир өзгөртүүлөрдү ыкчам жасабасаңар, элдин ишеними кетет. Эмне үчүн мына карасаңыз, Мухаммедкалый Дүйшекеевич, өзүңүз деле интернеттен окуп атсаңыз керек, бир министрлик бошосо эле эл өзүнүн талапкерлигин түртүп баштады. Баланча министр болуш керек, түкүнчө министр болуш керек деп. Анткени өкмөттөн чын эле баягы элге жакын, алар менен тыгыз иштей турган талапкерлердин аз болуп атканын себеби ушундан деп ойлойм да мен. Мына жана жаш талапкерлер чыгып атпайбы, Тилек Токтогазиев деген. Ошол балдарды Эркин Ураймович мүмкүн болсо аларды душман көрбөстөн, тескерисинче ошол тармакка тартып, пайдаланып, келечек үчүн ошолорду бир кадр кылып өстүрүп чыкканга сиздер аракет кылышыңыз керек деп ойлойм. Мына Дастан Жогоев жөнүндө да коомдук пикир жакшы, соңку мындай мыкты дайындоолордун бири болуп атат. Санжар Мукамбетов жана башка. Урматтуу Эркин Ураймович, азыр мен мына контрабанда боюнча айтып өттүм. Контрабанда боюнча бир чукул чараларга өкмөт башчы катары өзүңүз киришип, мындай тез арада жыйынтык көрсөтпөсөңүз болбойт. Анткени 5 миллиард бюджетке түшпөй атат деп айтып атабыз. Ушул айыл чарба экономика министрлиги баарыңар биригип туруп, Кыргызстанды дүйнөлүк рынокто ушу эко деген бир бренд менен чыксак жакшы болот эле. Кыргызстандын продукциясы дегенде бул экологиялык таза продукция деген. Эми баягы көлөм жагынан, башка жактан атаандаш боло албай атпайбызбы? Ошон үчүн Кыргызстанда экологиялык таза продукция деп жанагы экспортко мүмкүнчүлүк түзүп берсек, жакшы болот эле да. Талапкерлер жаман деп айта албайбыз. Жакшы колдоп беребиз. Баарыңарды ишиңерге ийгилик. Рахмат.